Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмазбек Акымжанович. Биз дагы өзүбүздүн округдарга барып, эл менен жолугуп, элдин көйгөйлүү маселелерин көтөргөнгө ушул жерден келип отурабыз. Сиздердин көңүлүңүздөрдү кайра эле ушул билим берүү тармагына бургум келип атат. Себеби дегенде 2024-жылы канча деген мектептер Талас областынан берилди. Бул жакшы көрүнүш. Бирок ошону менен эле бирге менин кесиптешим Русланбек Жакышев айткандай маселелер болуп атат да. Ошонун ичинен мынакей айтып кетти, Кеңер Ал айылындагы Арстанов орто мектебинин капиталдык ремонтко берилип, мына бүгүнкү күнү балдар онлайн окуш баштады да. Бул билим берүүнү өзүңүз билесиз артка тартып атат да. Экинчиси бул Өзгөрүш айылындагы Акынбеков орто мектеби, бул дагы 3-чү этажы бүтпөй, булар дагы онлайн окуу режимине өтүп атат да. Ошон үчүн ушул эки мектеп боюнча протоколдук тапшырма тез аранын ичинде акчаларын чечип берип, ошол балдарды толук кандуу окуу билим окуусуна киришкенге шарт түзүп бергенге аракет кылып койсоңуз, Алмазбек Акымжанович. Ошол эле айылда, Өзгөрүш айылында мынакей 5 айдан бери таза суу кирген, көчөлөрү казылып, лай болуп, чаң болуп, элдер мына кыйынчылыкка учурап атат да. Ушуну да бир көзөмөлгө алсаңыз, Аристин негизинде иш алып баратыптыр. Подрядчик менен ошол маселелери бар экен. Ушуну да бир көзөмөлгө жакшылап алсаңыз. Андан тышкары Талас району боюнча Борош Жанузаков атындагы орто мектеп башталды эле. Мына балдар дагы ошол жерде маданият үйүндө билим алышып атат. Арде бир мен өзүм барып көрүп келдим, 4-5 киши эле иш алып барып атат да. Акжар айылында дагы, мына Талас районунда, арде дагы бир доп корпуска 4-5 эле киши алып барып атат. Атай Огунбаев айылында дагы мына жазында котлован казылды эле, Мейликан Козубекова атындагы орто мектеп. Бул дагы иш жылбай турат да. Алмазбек Акымжанович, ушул маселелер, билим бул биздин келечегибиз, балдар биздин келечегибиз, күчтүү билимдүү балдар болсо күчтүү өнүккөн өлкө курганга абдан жеңил болот, аны жакшы билесиздер. Ошон үчүн ушул маселелер боюнча билим жагына көңүл буруп коюңуздарды суранам. Рахмат сизге.